Коррупцияга айыпталып сотулган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканадан кайра абакка которулду. Президент Сооронбай Жээнбеков ага ырайым берген жок. Тагыраагы президенттик аппарат Текебаевди эркиндикке чыгаруу боюнча экс-президент Роза Отунбаева баш болгон парламенттеги фракция лидерлеринин кайрылуусун кароого негиз жок деп тапты. Комиссияга материал чыгарылган жок. Себеп дегенде Роза Исаковна Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз материал менен тиги өрөкчүскеч тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да. Мындан аркы текшерүү кароонун кажети жок да уже. Жаңы бийлик Атамекендин лидерин абактан чыгарып, Текебаев жана экс-президент Роза Отунбаева баш болгон бир катар саясий күчтөрдүн көңүлүн алаары тууралуу божомолго ошентип чекит коюлду. Мындай үмүт эмнеден улам пайда болду эле? Эстеп көрөлүчү. Текебаевди эркиндикке чыгаруу боюнча алгачкы чакырыктар экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси бузулгандан тарта башталган. Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары Жээнбеков экс-президенттин талаштуу мурасы үчүн жоопкерчиликти албай, Атамекен партиясын өзүнө имерет деген ишенимде болушкан. Бирок Сооронбай Жээнбеков мунапыс боюнча мыйзамга таянып, өзү ырайым сурамайынча бошото албасын ачык айтып келди. Өмүрбек Чиркешев боюнча бул эми бардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеш караган, өзүм чечимин чыгарган бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар. Эгерде жазса, ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин. Өмүрбек Текебаев болсо ырайым сурабасын бир нече жолу кайталаган эле. Мен эртеге кечке чыгам. Мен күткөнгө даярмын. Жана Феликс Шишанбаев айттым го, эгер сиздер колдоп турсаңар, мен 10 жыл деле күткөнгө даярмын. Дал ушундай Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү маселеси бас-бас болуп турган чакта президенттин соңку ишараты кайра үмүттү жандыргандай болгон. Ал 60 жашка чыккан башкы атамекенчини президент Жээнбековдун телефон аркылуу куттуктаганы Текебаевдин тарапкерлерин кайрадан жанданткан. Дал ушундай кырдаалда экс-президент Роза Отунбаева президентке кайрылды. Ал мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын 5 беренесине таянып, Текебаев өзү ырайым сурабаса деле президент аны эркиндикке чыгарууга укугу бар экендигин көрсөткөн. Кайрылууну жогорку кеңештеги бардык оппозициячыл дебей, бийликчил дебей, 6 фракциянын лидерлери кубатташкан. Президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча катчылык соттолуучу өзү арыз жазмайынча абактан бошотууга болбойт деген жүйө менен экс-президенттин кайрылуусун кароодон баш тартты. Президент жана анын командасы эмне себептен мындай кадамга барды? Эксперттер муну бир нече жагдай менен түшүндүрүп жатышат. Биринчиден, мунапыс боюнча мыйзамдагы эрежеге ылайык деген сөз соттолуучу өзү ырайым сураса гана эркиндикке бошотулат дегенди билдиреби деген талаштуу жагдай. Экинчиден, Текебаев бошотулса, азыр абакта жаткан Садыр Жапаров, Бектур Асанов баш болгон бир нече саясатчынын маселеси жаралышы толук мүмкүн. Үчүнчүдөн, президенттин бардык эле саясий күчтөрдүн айтканы менен болбой, өз позициясында турарын далилдөө кызыкчылыгы. Төртүнчүдөн, 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында саясий кырдаалды көзөмөлдөө кармоо аракети. Эми мындан ары окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Президенттик аппараттын акыркы жообун Роза Отунбаева да, Атамекен партиясынын мүчөлөрү да сындап чыгышты. Экс-президент Отунбаева нааразылыгын жашырбай, президент Жээнбековду мурдагы бийликтин катасы үчүн жоопкерчиликти өзүнө албоого чакырды. Саясатчыларыбыз дегендин баары мына кол коюп азыр ошентип атканына мындай бир бюрократтын жообу менен президенттик аппарат ушундай отписканы жазып берип атышат. Мен ойлойм, бул болсо абдан өкүнүчтүү. Ал эми Атамекен партиясынын лидер орун басары Асия Сасыкбаева президенттин саясий эрки жеткен жок деп баалады. Президент өзү саясий эрки жеткен жок деп ойлойм да. Анткени жанындагылар айтты, болбойт, туура эмес кылып атасың, жөн эле кой, отура берсин деп айтты деп ойлойм да. Анткени өзү поздравить эткенден кийин элдин баары чынында мына адилеттүүлүк орнотулуп атат деп
ойлоп калышты да. Бирок андай болгон жок. Соңку кырдаал буга чейин президентке ыктап келген Атамекен партиясынын позициясын өзгөрткөнүн көрсөткөндөй. Экинчиден, экс-президент Роза Отунбаева мунапыс боюнча мыйзамды жана акыркы кырдаалды парламентте кароого чакырды. Талдоочулар дагы эле президенттин көзүн караган парламентте кандайдыр бир кескин чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү аз деп эсептешет. Эми Текебаев качан боштондукка чыгышы мүмкүн? Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ушунда ал жерде особая методика бар, десептеп олтурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгат. Дагы 1 жылдан кийин УДО, условно-досрочныйга чыгат. Бирок жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жакында эле айыпталуучу 2 ай аралыгында жатак абакка которулушунда кепилдик жок экендигин билдирди. Мындай кырдаалда Текебаев өз жаза мөөнөтүн толугу менен өтөп, абактан бошотулушу да мүмкүн.